Белгилүү журналист, буга чейин президенттин колунан саат алып келген адам 1,5 жаштагы кызым менен көчөгө калууга аргасыз кылды. Закондуу түрдө келинчеги бар. Апасы таптакыр тынчтык берген жок мага. Мен бирөөнүн үй бүлөсүн бузбай эле, бул менин бүтүндөй тагдырымды, жашоомду бузуп койду. Күн сайын кулагым ооруйт, күн сайын башым ооруйт. Ушундай жашоо менен жашап калдым да азыр. 4 жыл мурун башкача элем, азыр аябагында карып кеттим да. Жакшы көрүү сезими деле өчөт экен. Ушул ак көңүлдүгүмдөн, боорукеримден ушул акыбалга жеттим деп ойлойм. Мен көргөн күндү башка бир кыздын дагы бир да кыздындай көрүшүн каалабайм. Только кызым да менин азыркы максатым. Учурда бизди Супер ТВ телеканалынан, ошондой эле Супер ТВ YouTube каналынан көрүп аткан жалпы көрүүчүлөр, саламатсыздарбы, амансыздарбы? Биздин редакцияга 27 жаштагы Азима Тынымсейитова аттуу келин, мен белгилүү журналисттин келинчегимин. Ал мени кыштын күнүндө кичинекей кызым менен көчөгө кууп чыкты. Азыр барганга, тагырага барарга жерим жок. Сураныч мага маалыматтык колдоо көрсөтүп бериңиздерчи деп кайрылган болчу. Каарманыбыз бүгүн студияда. Саламатсызбы, Азима? Алгач мындай кылалы, сөз башынан болсун, редакциябызга кайрылууңузга эмне себеп болду? Себеби Амантур аттуу белгилүү журналист, буга чейин президенттин колунан саат алып келген адам мени ушул жылдын 8 январь күнү кичинекей 1,5 жаштагы кызым менен көчөгө калууга аргасыз кылды. Мен азыр кайсыл жакка барарымды билбей, же сот тарабынан дагы мындай бир кандай колдоо болот билбейм. Айласынан ушу сиздердин редакцияга кайрылууга аргасыз болдум да. Жогоруда сиз атын аты өткөн адамдын сиз келинчеги болосуз. Бул адамдын өзүнүн закондуу түрдө келинчеги бар. Мен болсо бул адамдын граждандык келинчеги десем болот. Бул ортобузда 1,5 жаштагы кызыбыз бар. Кызым ошол адамдын фамилиясында турат. Бирок бизде ЗАГС жок. Экинчи аялыңыз. Ортоңузда да нике бар, эки тараптан кудагыйлардын мамилеси бар. Бул окуя ата-энеңиздер менен тааныштырганчы кандай? Ал адам апасынын келинчегин биринчи келинчегин ээрчитип келип, мен боюмда бар кезде ушундай менин да сиңдим бар, түшүнөмүн деп келинчегибиз эмеси менен. Барына белек. Салтуу жаңы жылдык Остор акциясы. Vivo смартфонун сатып алуу менен белек алууга кепилденген мүмкүнчүлүккө ээ бол. Телевизор, Яндекс станция, рюкзак, свитшот, пауэрбанк, кулакчындар. Ал турга жап-жаңы Vivo смартфону. Жаңы жылга белек алууга жетишип кал. Барына белек, барына сонун маанай. Остор. Амантурга экинчи аял бол, эме деп сүйлөшүп айтып кетишти эле. Андан кийин апасын ээрчитип келди. Мен апамды ээрчитип бардым. Анан ал жактан дагы балам деген өзү ушундай болуп, көп мындай бир ойнок болуп жүрөт. Албетте балам тарабынан кеткен. Кайненеңиз? Ооба. Силер бизди кечирип, ушул бул келиниме жалко, бул кетпейт эч качан. Экинчи аял болсун. Тигил жакта жакын жерден үй алышыптыр, аны да биз жакында билдик. Ал жака 2 күн барабы, өзүнүн үйүндө 3 күн болобу? Главный ошол 2 үй бүлөнү тең багып кетсин деп айткан эле. Анан бирок канча бир убакыт өткөндөн кийин апасы таптакыр тынчтык берген жок мага. Үйдөн чыгып кет, сен такыр жолобошуң керек. Мен ал сөздөрдү сени сынаш үчүн, сенин үй бүлөңдү сынаш үчүн айтканмын деген баягы айткан сөздөрүн таптакыр жокко чыгарып танып койду да. Анан мага каршы аябагандай бир негатив сөздөрдү айтып, мени эптеп гана ошол үйдөн чыгарууга ушул 2 жылдан ашык убакыттан бери асылып мындай эметип келет да. Анан ушул окуя акыркы 8 январь күнү болуп, анан мен эч нерсе билбей отурган жеринен ушундай окуя болуп кетти да. Ал окуяга дагы алдында токтолобуз. Ошондо сиз ал адам менен кыз жигит болуп жүргөн кезде кош бойлуу болуп каласыз. Мындан улам никеге турайын деп, экөөңүздөрдүн мамилеңиздерди бекемдейин дейсиздер. Бул адам менен сиз азыр жогоруда айткан келинчеги айтып атат да сизге экинчи аялы болуп жаша. Мен макулдугумду берем деп,
Мен улуттук университетте иштеп жүргөн кезде бул адам менен таанышып калдым. Атамдын айылдаш, бир айылдан болгондуктан атам кызыма жумуш караштырып көрсөң болот деген эле бир сунушун айтып койгон экен. Бул адам мага чалып жолугубузду суранды. Мен бул филармониянын алдынан жолугуп, ал кезде жумуш болсо караштырып көрөйүн, тиги буду эле кетип калдым, мен кетип калдым. Андан кийин көпкө чейин байланышпай жүрдүк. Жай мезгилинде мен көлдө эс алып жүргөндө бир канча жолу чала берди бул адам. Анан акыркы жолу мейли деп алганымда, сен эмнеге албай жатасың телефонду дегенде мен таң калдым. Бул адам эмнеге мени бул убакта чалып атат, таң калыштуу депчи. Анан көлдөн келгенден кийин жолугалы деди. Үйүмдү ремонт кылып аттым эле, стройматериал карашып кой деди. Анан таң калыштуу. Сен аял зат эмессиң, жакшы тандайсың деди. Анан деп бардым. Ушинтип эле анан менин аркамдан тиги кой бул чөтү башкача болуп баратат деп мен ал адамды блоктоп такыр чалса да албай койдум. Бир жолу түнү менен таң атканча чалып чыкканда. Анан блоктоп койсом, мен ошол улуттук университеттин журналистика факультетине бардыр. Сен мени жөн гана блоктон чыгарып кой, мен сага тынчыңды албайм, эч бир чалбайм деп жалынып атып, мени блоктон чыгартып кетти да. Андан кийин эле мени ал жактан жумуштан кыйналарымды айтып, мени Бишкек мамлекеттик университетине мугалим кылып киргизем деп ошол жака алып барып сүйлөшүп мени киргизди. Жалган эле жөн эле маалыматтарды тарата берүү дагы таптакыр туура эмес болуш керек. Кечээ апасы айтып жатат, улуттук университеттен дагы сен бирөөлөрдүн семьясын бузган үчүн кубаланып чыгып калгансың деп. Ал жакта иштеген адамдар деле билет менин кандай адам экенимди, кандай ал жерде кызматта мындай ордум эмне экенин, кандай жумушум эмне экенин, мен кандай адам болуп жүргөнүмдү ошол жакта адамдар деле билет болуш керек. Андан кийин ошентип эле жүрүп биздин мамилебиз кандайдыр жакындай баштады. Анан кой мен эмнеге мындай болуп атат деп алыстадым. Алыстасам мен апамды чакырды бул адам, жолугалы деп апамды чакырып, апам деле түшүнгөн жок ал нерсени. Анан апа, сиз деген Айзим экөөбүздүн сүйлөшүүбүзгө уруксат бериңиз. Менин аялымды уккан болушуңуз керек. Таптакыр чөтө, колунан эч нерсе келбейт, же өзүн тың карай албайт. 10 жылдан бери же базарда иштедим, же мамлекеттик жумушта иштедим. Же ага көнбөйт, же буга көнбөйт. Иши кылып апама жаккан үчүн, экөө жакшы тил табышып алган үчүн гана мен ошол аял менен жашап жүрөм. Мен кайсы бир убакытта мен апамды көндүрүп, мен ал адам менен ажырашам. Сиз ошого чейин биз Айзим экөөбүздүн сүйлөшүп турубузга уруксат бериңиз. Анткени Айзим өзүнүн эмесин коюп атат, менден мындай алыстап атат, көнбөй атат деген оюн айтты. Анан менин апам өзү 70ке таяп калган адам. Апам деле бул өзү чечет, мен андай нерсени вообще мага аралаштырбагыла деген оюн айтты. Анан бир эжем бар, сырдаша турган, 40тан өтүп калган эжем бар, аны чакырып коноктоп, кафеде өзүн тааныштырып, көрсө бул адамдын эмеси ушундай экен, башкалардан да уктум. Адам көнбөй жатса, жанындагы курбуларын, атасын, апасын, үй бүлөсүн сыяктуу өзүн жылуу, жакшы, жакшы эле бала турбайбы деген сөздү сага айттырыш үчүн ушундай эме жасайт окшойт да. Анткени мен ошол адамдар мага ушундай деп ошол баарыбызга кирип кетпесе, мен бул адамды мурун эле түртүп чыгарып коймокмун да. Тескерисинче мен бирөөнүн үй бүлөсүн бузбай эле бул менин бүтүндөй тагдырымды, жашоомду бузуп койду. Бул жака келип атканда мен кийинки жашоомо кедергиси тийип калбайбы деп ойлонуп жатып, толгонуп, аябай ойлонуп атып анан кайрылдым да. Мен жада калса 3-4 күндөн бери, суткадан бери уктабай, тамак иче албай, өзү азыркы мен акыбалымды жада калса сөз менен айтып жеткире албайм да. Ал адам кадимкидей эч нерсе болбогондой эле мындай жүрөт деп угуп жатам. Сиз буга чейин турмушка чыккан эмессиз? Жок, чыккан эмесмин. Жактыруу болду беле? Жактырып дедиңизби? Же болбосо апаңыздын алдынан өтсө, ортого курбуларыңызды же башка бир 3-4 адамдарды аралаштырса, же болбосо сизди бир жумушка киргизсе, ошол нерселерге мындайча айтканда алданып туруп эме ал адамга макулдугуңузду бердиңизби? Бул адам жактыруу бар беле? Башында андай ой жок болчу, мен бул адамды жактырам деген. Бирок мага кылган мамилеси, албетте мен бул адам таптакыр эле жаман, мага такыр күн көргөзгөн жок деп ушу аябай жаман жашоону кечирдим деп айтпайм, бирок мага кылган жакшылыктары да көп. Бирок ошол нерселердин баарын бир гана калп айтканы жууп кетип жатат да. Жакшы көрдүм, убагында жакшы көрдүм, бирок мындай журналист болгон үчүнбү, мен айтпаган сөздү айтып,
эртеңки күнү сүйлөшпөй калчудай болуп ар кайсы сөздөр менен сөгүнүп, мен акыркы күндөрү ушул адам менен сүйлөшүп жүрүп эле мен да сөгүнүп мындай бир сөздөрдү айтып жиберчү болдум да. Мурун мен таптакыр башкача адам элем да. Өзүнө деле айтам, мен ким элем, мен азыр ким болуп калдым депчи. Ошол сөздөрдөн улам бул жакшы көрүү сезими деле өчөт экен. Бул адам ойлойт, мени жакшы көргөн үчүн жүрөт, мени дагы деле жакшы көрөт деп ойлойт болуш керек. Бирок мен кызым үчүн азыр кандай гана окуя болуп жатат, өгөй атасы мынтип коюптур, тигинтип коюптур деген окуялар болуп жатат дегендерди укканда мен таптакыр, мен башка турмушка чыкпайт деле болушум керек, кийин деле көрөсүздөр да. Только кызым да менин азыркы максатым. Келинчеги үй бүлөсү бар экенин билип туруп ал кадамга барып атасыз да, ал адамга бала төрөп берген атасы, мисалычы, кош бойлуу болчусуз, никеге турдуңуздар, экинчи аялы болдуңуз. Ал адамдан кандай мамилени күттүңүз эле, эмнеден улам мамилеңиздер солгундап калды? Кайсыл нерсе, кайсыл жагдай сиз каалагандай болбой калды? Мен каалагандай болбой калды. Мамилеңиздер эмнеден улам солгундады? Кызым көп мындай чоңоюп кичине эс тартып келаткандан бери мындай көңүл бур дедим, кичине убакыт бөл дедим. Элдер айтып атышпайбы, акча, только акча, ошонун аркасынан чуркаган депчи. Сага мен ар нерсени алып бергениң, мен каалаганды ичип жашаганым маанилүү эмес, кызыңа кичине көңүл бур. Ошол сенин атасы болгон үчүн жүрөм, ушул жерде сени көңүл бура албасаң, анда мен эмнеге жүрөм деп ушундай талаптарды койдум. Бир эмес, бир канча жолу айттым, бирок мындай бир аял аркасынан кууп, үйгө келип аркасынан ээрчип келип мага жолукса чала берип, бул адамга да такыр мүмкүнчүлүк берген жок да. Мага эгер ачыгын айтып, Азима сен өзүнчө жашооңду улант, мен ушундай болуп калды десе, мен эч нерсе дебей туруп эле мен үйдөн эбак эле күн жылуу кезде кетип калмакмын. Бир нерсе сурабай, эч нерсе сурабай эле. Мага обидно болгону бул мен билбей, же урушпай, же бир жаман сөз айтпай эле үйдө отурсам, мага билгизбей 1 ай 4 күн мурун бул үйдү сатып жиберип, же мага мен саттым деп айтпайт, же квартира карайлы деп айтпайт. Ал адамдарга болсо, бир күн кое тургула, 2 күн кое тургула, мен силерге күнүнө 1,5 миң сомдон төлөп берем. Ал менин аялыма, келинчегиме үйлөр жакпай атат, квартиралар деп обещать этип жүрө берген экен. На самом деле мен даже квартира караганды билген жокмун. Ошонун алдында гана ошол 8 күнү келип, мен квартира таап койдум көчөбүздө деди. Тиги эжелер келди, мен сатып алдым деп. Мен айттым, ушуга чейин калп айтып келсең, мен кантип ошол квартираны таап койгонуңа деле ишенем деп, мен чыкпайм деп чыкпай койдум. Үйдөн отуруп алдым. Анан ошондон кийин деле такыр тынчтык бербей эле улам келе баштады адамдар. Апасы келип, өзү жок болуп кетти ошол боюнча. Апасы, аялы келип мени... Сизге талак бергенден кийинки окуябы же талак деп деле айткан жок, эч нерсе деп да айткан жок, давай мен сенден кеттим деп да айткан жок, ошол боюнча жок. Ал үй, сиздер жашап аткан үй, бул сизге сатып берген ал үйдү? Менин намыма каттаткан эмес, бирок бул бизден мурундагы жашап жүргөн алардын үйү эмес да. Экөөбүз ошол кызыбыз төрөлөргө жакын калганда, мен тандап, экөөбүз кеңешип, үйүнө жакын жерден ал үй бүлөсүнө билгизбей бул үйдү сатып алды эле. Качан кыз төрөлгөндө мен ага 18 жашка чыкканга чейин сата албагандай, сен сата албагандай, мен сата албагандай кылып, даринный кылып жаздырып берем деди эле. Анткени мен сага ишенбейм деди эле. Качан апасына өткөрүлгөнү, бул 2021-жылдын март айынын башы экен. Ошол убакта эле апасына өткөрүп берип коюптур. Ал кезде мен даже жапжакшынакай эле кадимкидей жашап атканбыз да. Мени келип алып, ошол жерден ошол кезде келинчегин ээрчитип келип, ар кайсы сөздөр, сен чыкпаганды көрсөтөм мен, чыгасың азыр деп, мен аябай, мен дагы бир канча сөздөрдү айтып үйдүм, сен эркексиң, сөзүңө турбайсың деп жибердим, мен бетиме түкүрүп чап жиберди. Анан ошол жерде менин апам да бар эле, байкем да бар эле, ошолордун көзүнчө мени башка көзгө койгула биди. Анан жок, ал жерде наоборот ал өзү асылды, тиги бу деп атат да. Адамдын бетине түкүрүү, башына чабуу деген бул эме да, апасынын көзүнчө, байкесинин көзүнчө. Кол көтөрчү эле буга чейин. Буга чейин аябай мени сабачу эле да. Балким жаштык кылдымбы, кызым төрөлгөнгө чейин сабачу, ачыгын айтканда. Кызым төрөлгөндөн кийин анчалык эмес, бирок колу тийди да. Кызым төрөлгөнгө чейин мени эмнеге телефонду албай койдуң? Мен эч ким менен сүйлөшпөсөм деле мени мындай сен бирөө менен жүрүп келдиң деп аябай менен канжалата сабап койгон учурлар болгон, көзүм ачылбай калган учурлар болгон. Ошол убакта мени бир жолу аябай сабап туруп, мени чечинтип туруп сүрөткө тартып алды эле.
анын мен максатын билген жокмун, эмне кылып атат, мен сабап жатканда мен вообще өзүмдү жоготуп койдум да. Мен даже сүрөт тартып атканды эле байкаган жокмун, бирок кийин мага көрсөттү ошол сүрөтүн. Мына сен ушинтип атасың, анткени кийин мен дагы уруш көп боло берет да. Мен кетейин, мен өзүмчө жашайын, мен турмушка чыгам чыкпайм билбейм, мен өзүмчө эле жашайын десем, сен баары бир мен жашатпайм, мен күнүгө могу бирден сүрөттү салып турамын, болгондо да түн ортосунда саламын, сен 2 айга жетпей таштанды болуп каласың да мага жалдырап келесиң деген сөздөрүн айтты да. Анан сүрөттү өчүрүп кой деп суранды. Анан өчүрүлгөн ал сүрөттөр деди, көрсө, ал сүрөттөрдү өчүрбөй жумуштагы компьютерине сактап алган экен. Кечээ мага келинчеги жазды WhatsApp'тан, ошол сүрөттөрдү салды. Ушуларды мен ал сүрөттөрдү жада калса ровдодагы милицияларга алып барып көрсөткөн экен, айылдагы адамдарга салган экен, бул сүрөттөр уже тарап жаткан экен да. Анан бул адам жөн эле мындай бир психологический урукчанбы, аялды мындай кармап эле жүрө берип, баардык аялды өзүнүкү кылгысы келеби, бул да өзүнчө оорубу билбейм да. Ушул 4 жыл мурун башкача элем, азыр аябагында карып кеттим да. Мындай адамдар деле көрсө өкмөт болуш керек. Менин кетирген ден соолугум бул үйдөн да жогору турат да. Кулагымдын, 2 кулагымдын тарсылдак айрылганы, башы көзүмдүн жарылганы, бул үйдөн дагы чоң кымбат нерсе болуш керек да. Эмнеге сабагандарына кайрылган эмессиз? Эмнеге кетип калган жоксуз? Эмнеге кетип калган жоксуз? Сабаганы бул мени кызымды төрөлө электе мен аябай катуу сабачу эле. Аябай катуу. Анан эмнеге кетип калган жоксуз? Менден кечирим сурайт эле, жалынат эле, жалбарат эле. Анан мен боорукермин да. Ушул ак көңүлдүгүмдөн, боорукеримден ушул акыбалга жеттим деп ойлойм. Кой муну милицияга салып берип коюм, эмне кылам деп жүрө бердим да. Анан аркаман чуркап эле мындай эме кылып атса, мен чын ачыгын айтканда алданып жүрө бердим да. Сөз ортосунда айтып кеттиңиз го, кызым төрөлгөндөн кийин келинчегинин каалоосу менен ал адам, жолдошум көп үйгө келбей калды деген деп айттыңыз го. Эки тарап жолдошуңуздарды бөлүшө албай аттыңыздарбы? Апасы ошо келинчеги жолобо деп эле аркасынан кайтарып жүрүп алды. Мага келгенде эле ошол келинчек аркасынан кууп келет же чалат видео менен. Мага эмес, кызына көңүл буруусун талап кылып жүрдүм да бир гана. Өзүңүз азыр айтып аткан Facebook социалдык тармагында ошол келинчеги мына эмнеге экинчи аялы болуп тиет, эмнеге бирөөнүн үй бүлөсүн бузат, ал адамга көбүнө эсе мына ошол кишинин акчасы кызыктырган турбайбы, акчасына кызыккан турбайбы деген пикирлерин жазышып атпайбы? Ал адам олигарх беле же кандай, акчасы көп беле? Эмнеге антип айтышып атат? Акчасы көп, аябай бай деп айтпайм, бирок жеткиликтүү эле жашоодо жашайт да. Анан эгер мен акчасына кызыккан болсом, андан да бай эмелер адамдарга карайт белем. Бул жерде менин ошол көңүлүмдү алган үчүн, мен ошол адамды жактырганым үчүн ушул нерсеге баргам. Анан интернет булактаган адамдар айтып жатышат, пландап бул үйдү алыш үчүн төрөп берген дегенчи. Бул Кудай гана билет, эртеңки күнү эмне болорубузду мен даже эртеңки күнүмдү пландай албайм да. Анан менин максатым үй болсо таптакыр башка иш кылат элем. Мен 3 күндөн бери аябай уктабай атып, ойлонуп атып, мен кече чалып, кызың менен талаада каласыңбы же ушул суук кыштын кыраан чилдесинде каласыңбы, өлөсүңбү, мага баары бир деген сөзүнөн кийин мен бүтүм чыгардым. Бул адам мага үйүн да бербей эле койсун, бул өзүнүн ушул ыплас эмелери өзү менен кетсин. Жада калса мен сотко берип алимент кырктырбаймын. Ушул кызым деп берген фамилиясын өзүнүн алып салса, мен өзүмө жаздырып алсам деген бүтүмгө келдим да. Бирок мен ушул апамдын көзүнчө сабап, буга чейинки алган ден соолугум үчүн ал адам жооп берүүсүн талап кылам. Ал үчүн мен өзүнчө арыз жаздым эле. Балким жакшы жагына чечилип, балким мен ошол ден соолугумду дарылатыш үчүн дагы мындай каражат бөлүп берер деген ойдомун да. Күн сайын ооруп, күн сайын кулагым ооруйт, күн сайын башым ооруйт, ушундай жашоо менен жашап калдым да азыр. Мен бара турган жерим жок үчүн ушул жерде олтурдум да. Анан кечээ келип, ошол үйдү сатып алган эжем, алардыкы да туура, үйдү бошот деп мени үстүмө кирип келип жашашты.
Анан эптеп таң атырдым, сурандым чалып, мен каяка кетейин, жок дегенде бир жер таап бербейсиңби десем, 1 ай гана жашайсың деди, ой 2 ай жашайсың деди. Андан кийин көчүп баргандан кийин хозяин мени чакырып, 1 ай гана жашайсың, мындай как будто сен аябай жаман адам турбайсыңбы дегендей хозяин айтты да. Демек мен ошол адамга дагы мындай сүрөттөп, мен жаман деп айтып койсо керек. Анан бүгүн ошол эртең мененден баштап мен ушул улгайып калган апам, анан эжем гана жардам берди. Ушул адамдар менен бир портер жиберген экен мага. Аны дагы мындай ошол көчүп келген эжелер аркылуу айттырып атып, анан чакыртып, анан ошону азыр эптеп жеткизип, үйүмө киргизип коюп келдим да. Эми барып баардык оокаттарымды эметишим керек. Элдер айтып жатат, баардык шарт түзүп берип койгон, тигинтип койгон деп. Мен ошол үйдүн ичиндеги эмерек буюмдарды бүт баарын кредитке коюп өзүм алдым эле. Анан эгер мындай ушунчалык талап мындай квартиралап калам десем, мен андай деле чоңураак буюмдарды албайт элем да. Ошол азыр 1 ай гана ошол жерде жашайынбы же 2 ай жашайынбы билбейм. Ал жерде өзүңүз кайсыл жакта иштейсиз же эмгек көргөзүндө? Жок, мен сентябрь айынан баштап жумушка чыкканмын. Кара Саев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинде иштейм да. Эми бул адам мен ошол жака сүйлөшүп алып барган, жада калса мен жумуштан чыгарып койсо деле таң калбайм да. Алимент кырктырбаймын. Себеп дегенде кечээ чалып айтты дедим го, өлөсүңөрбү, кайда каласыңар, менин ишим жок деди. Демек бул кызымдан отказ кылдым деген сөзү да. Ошондуктан мен кызынан отказ кылса, мен сурабайм эч нерсе. Анан коомчулук да билсин дедим. Себеп дегенде бул адам аябай мындай жамандагандай болбойм, мындай ойноокта менин көзүмчө эле көп адам менен кармалды. Көп адам билдим, бирок унчукпадым. Себеп дегенде мындай адам токтотуу мүмкүн эмес экен, өзгөртүү өмүрү мындай мүмкүн эмес экенин билдим да, көзүм жетти. Менден кийин да ушул нерселер кайталана берет эле. Себеп дегенде 2000-жылкы кыздар менен жакшынакай мага окшоп, жакшынакай университетте окуп жүргөн кыздар менен жүргөнүн, аларга курьер менен эме жөнөтүп, сүйүк аттарын Түгөлбай Казаков айткандай 20-жазың менен деген сыяктуу сөздөрдү арнап жазгандан бери күбө болдум эле. Ошол нерсе кайталанып кетпесин. Мен көргөн күндү башка бир кыздын дагы бир да кыздын мындай көрүшүн каалабайм. Ошол адамды балким көрөм этсе, ошолордун дагы бир алданып калбасын деген эмеде мен чыгып отурам. Бул балким сизге берилген бир сыноо. Күчтүү болуңуз, ден соолугуңузду караңыз. Баардыгы жакшы жакка чечилсин дейбиз. Биз болсо, урматтуу көрүүчү, Супер ТВ телеканалы экинчи тараптын дагы пикирин угууга даяр. Ал эми мен сиздер менен коштошомун. Ар бир үйдө тынчтык болсун, ар бир үйдө жарыктык болсун. Аман туруңуздар. Биз келиндин маегинен соң экинчи тараптын пикирин угуу максатында анын күйөөсүнө байланыштык. Ал маекти жарыялай бергиле, өз пикиримди жакында билдирем деди.